Ак суу түп жакта эле мындай кара топурак болбосо, көп жерлерде биз көргөн жерлер мындай сары топурак болот да. Бул жерде 10% азот бар, 5% калий бар, 1,8% сера бар. 76% органикалык зат бар. Бул бекитилген. Бул Көлдүн кою болобу, Нарындын кою болобу, Жалал Абадтын кою болобу, Баткендики болобу, Германияныкы болобу, бүт барыныкы кой бүт жерде бирдей эле. Канчадан мүмкүн арзаныраак аласыңар, кымбатыраак сатасыңар. 40 менен өстүрүптүр, жүн менен кандай эффект болгон. Эмне үчүн биогумусту мындай кыйналып атышат? Башында билесиңерби, мындай тим эле аябай катуу чыгып туруп, анткени анын силер сертификатты ала албайсыңар. Стандартизациясы жок. Эгерде азыр ушул силер дагы өзүңөр да баштасаңар, мүмкүн кээ бирлериңер дагы туугандарыңар бар, Кытай менен иштешкен, же дагы башкалар менен иштешкен. Мүмкүн силер дагы мындан да бир жакшы оборудованиелер табасыңар, айтасыңар. Бирок эң негизгиси мына могул единственно бул азыр суу болуп атат. Бирок суу эмес, кургакты уже даярдасаңар, мен айтып атам, мону биз эме катары тиги жер семдич катары ушундай. Мен көргөн ушундай болчу да, тиги Германиядачы. Бирок тетиги уже жарым килограммдык, 1 килограммдык мындай пакеттерге эле салып тетиги мондай үстүнөн монтип кылчып коет го, зип сыяктуу. Ошондой менен мен көргөм. Өзүм прям мындай ачып карап көргөм. Карасам чын эле жалаң гана жүн болчу. Фермерлер барып теплицаларды бардым, кантип салып аткандарын ушуларды тетиги стаканчиктерге, гүлдөрдүн астына, помидорго салып аткандарын көргөм. Бул мындай иштеп атат. Бул фантастика эмес, бул реальный азыркы учурда иштеп аткан нерсе. Кыкты салыш оор жерге бериш. Кыкты салганда дагы ар кандай малды кармап аткандар билесиңер, тузду берет. Тузду бергенде ошо кык менен кошо туз келет. Туз келгенде топурак көлөт. То есть мындай жана иси деп коет, электропроводимость эмет план шор болуп калат, үстү ак болуп калат го, эгер мындай сары топурактардын үстү. Бул туздулугу. Бул бир. Кийинкиси дагы мындай маселе кандай болуп калат? Ошол кык менен оорулар кириши мүмкүн. Ошол кык менен ар кандай ото чөптөрдүн уруктары түшөт. Ошол чөп менен ар кандай чын эле тетиги кийин дагы көп маселе жарата турган оорулар болуп калышы мүмкүн да. Кишиге жуга турган, билбейм, көп мындай толгон токой проблемалар ошол жакта болушу мүмкүн да. Аны кыкты дагы салганда эмне, мындай бир жерге төгүп, анан айдатып ушундай турабы, мындай башкача болот да. Минералдык жер семизгичтердин эмнеси ыңгайлуу? Например, капельный орошение менен бергенде бир бочкасына салат, эритип алат, эритип алып туруп эле баарына бир жерден централизованно берип коет. Болду. Ошол үчүн биз эми дыйкандарды силер туура эмес кылып атасыңар деп мындай уруш бергенден алар эметпейт. Мындай бияка көнбөйт да. Мындай балдарды деле уруш берсеңер деле алар көнбөйт. Аларды алдаш керек да. Мен сунушум мындай. Тетигиндей, например, азыр карасаңыздар, мына мондай жүндү жерге бериш кандай? Анан мондайды бериш кандай? Туурабы? Мына биздин азыр силер баягы үйрөнүп атканыңардын задачасы мондайды чыгарыш керек. Мондай болгондон кийин муну механизированно берсе болобу? Болот. Трактор менен талаларга жөн эле айдап туруп салса болобу? Болот. Мону бирден монтуп салыш бул азап. Мен просто видеодо көрсөткөн себеби огороддордо, майда кичинекей жерлерде, пожалуйста, техник монусу жок болсо деле өрттөбөгүлө, ушуну пайдалангыла дегеним менен видео чыгаргам да. Бул уже кийинки этап. Өрттөбөй, ыргытпай, муну алып туруп пайдалансаңар уже болот. Бул өзү эле мына жанакы 10% азот, 5% калий, 1,8% сера, 76% органикалык зат деген мына так ушунда бар. Эми муну просто силер формасын эмеге трактор менен механикалык жол менен талааларга чача тургандай, сеялка менен чача тургандай формада эле чыгарып берип койгула деп атабыз да. Ушуну эми карагыла, силердин дыйкандарыңар бар. Мүмкүн ар кандай бир культураларды өстүрөт. Мүмкүн мына там Жалал Абадта перисти өстүргөндөр билем, Нокенде, туурабы? Шамалы сайда, Бүргөндүдө перис өстүргөндөр бар. Пожалуйста, сунуштагыла.
эксперимент кылып силер дагы наоборот мону мындай биз чогуу иштешип айтсак болот да, мына бир жөөккө салып көргүлө, эксперимент кылып өзүңөр көрөсүңөр депчи. Мына Төлөгөн дагы баягы ютубтан бир видеолорду таптыр. Ошол жайылып атат, бул кичинеден жайылып атат. Бирөө помидорду өстүрүптүр ушу менен. Көчөлө көрдүм. Көрдүңөрбү? Эки солду ортосунда. Помидорду жүн менен, калган кык менен өстүрүптүр. Жүн менен кандай эффект болгон? Капкара болуп турат. Эки жөөк. Бул жагы көң салынган. Көң салынганда саргарып турат. Бирок мындай да, менин оюмча ортодо бул эме бар. Буферде 350 тиякта жеткизип берген баасы болуп атат. Биякта эми ал силер ишкерлерден. Силер канчадан мүмкүн арзаныраак аласыңар, кымбатыраак сатасыңар. Сен жана тилер менен сүйлөшүп эме кылып атам деп атпайсыңбы? Ошолор менен Жок, сүйлөшкөн. анын үчүн мындай да байке, биринчи биз стандартка чыгышыбыз керек. Аларга чыкканга чейин биз объем, стандарт эметипчи. Азыр ар бириңер ар кайсы жактардан ушуну өндүрүп баштасаңар, анан бир стандарт менен иштешип баштасаңар, кийин объем болот. Объем болгондо алар айтат, мына бизге мына там 10 фура жөнөтүйгүлө десе, биз хорошо, без проблем деп туруп баарыңардан чогултса болот да. Антипчи туурабы? Органикалык заттар жетпегендигин көрүп аттык дейт. То есть сары топурак, органикалык заттар жок, кислород жок. То есть мындай нык болгон жер да, аябай катуу болгон жер лай болуп эле мындай сары топурак болуп тура берет дейт. Анан ошол үчүн бул жүндү салсаңар, силер органикалык заттын көлөмүн көбөйтүп бергенге жардам берет. Кислород бул жеңил да, борпоң да. Анан топуракты да бара жылдан жылга колдоно бергенде топурак да борпоң болуп, эме органикалык заттар көбөйүп, мындай тамырлар үчүн өсүшкө жардам берет деди да. Силерде коюңар көп экен дейт. Анан азыр эмне кылып атасыңар? Жөн эле алып туруп ыргытып, өртөп салып атасыңар дейт. Муну пайдаланыш керек деди. Силер мындай жөн эле ырыскыңарды өртөп аткандай болот дейт да. Өзүңөрдүн деле фермаларыңарда, өзүңөрдүн мындай чарбаларыңарда колдонгонун аябай жакшы дейт. Анткени бул жол силердин өзүңөрдүн чыгымдарыңарды азайтып бергенге, жана биз сүйлөшкөндөй эле мындай муну башкаларга сатпасаңар дагы өзүңөрдүн талааларыңарда, өзүңөрдүн чарбаларыңарда колдонуп, башка жер семизгичтер полностью жаап бербейт. Башкаларда бериш керек, бирок ошо расходторду азайтып бергенге аябай жакшы жардам берет деди. Мисалы үчүн тиги тооктуку өртөп мындай күйгүзүп салыш мүмкүн. Эменики уйдуку башка, жылкыныкы башка, койдуку башка, туурабы? Химический состав ар кимдики ар кандай. Ошон үчүн ошонун баарын аралаштырып салгыла деп айтып атпайбы? Макул. Андан кийин мына сиз биогумус чыгарып атасыз, сиз чыгарып атасыз, ар кимиңиздер ар кандай чыгарып атасыздар. Анткени состав ар кимдики ар кандай. Эми мен агроном деп коеюн. Мен конкретно өсүмдүккө мынча грамм азот беришим керек, мынча фосфор, мынча калий, кальций, железо, марганец, сера деп туруп наука менен иштесем, мен конкретно цифраларды чыгарышым керек. Бул жерде 10% азот бар, 5% калий бар, 1,8% сера бар. 76% органикалык зат бар. Бул бекитилген. Бул көлдүн кою болобу, Нарындын кою болобу, Жалал Абадтын кою болобу, Баткендики болобу, Германияныкы болобу, бүт барыныкы кой бүт жерде бирдей эле. Койдун жүнү бүт жерде бирдей эле. Ошол үчүн мунуку стандарт бар. Эмне үчүн биогумусту мындай кыйналып атышат? Башында билесиңерби, мындай тим эле аябай катуу чыгып туруп, анткени анын силер сертификатты алып албайсыңар. Стандартизациясы жок. Экспортко чыгара албайбыз. Экспортко чыгара албайсыңар. Муну бара экспортко чыгарсаңар болот. Бирок биз, например, мындай деле ой болгон биздечи, башындачы, 19-жылы барганда делечи, бир чоң бир ишкана жасап койсок депчи. Сразу ошо бүт стандарттарын эметип, анан кийин болсо ойлодум, а зачем антип, лучше элге эле мындай кичинекей мини-минилерди жайылтайлы. Анан элдин арасынан тың жакшы иштегендер уже чоңураак өсөт. Бул мындай экономикада ушундай да, конкуренция болот, эметет, анан чоңдору пайда болот, анан чоңдору болсо стандарттарын баарын алып келип туруп, анан немистерге чыгат, японецтерге чыгат, кытайларга чыгат. Буну сатасыңар. Бирок ага чейин жеткенче биринчи мындай өзүбүздүн элибизде муну мындай бутка тура алышыбыз керек да. Ошол үчүн менде сунушум бар силерге, ушундай чакан эле баштагыла. Бул анча кымбат оборудованиялар эмес. Түрлөрү бар.
кичинекейлери бар, чоңдору бар. Кааласаңыздар биз ушул эме ташып келген бул заводдордун контакттарын беребиз. Ошол жактардан получается мындай да, завод бар, анан ушуну ташып келгендер бар. Биз силерге контакттарын берели, кыргыздар эле, просто сүйлөшөсүңөр. Анан силерге варианттар, көп варианттар бар, көп сериялары бар. Ошолорду мындай алып жасап көрсөңүздөр болот да. Биз буякта ошол кийин маселелер болбосун деп дагы эле күрөшүп атабыз. Ал мындай готовый деп айта албайбыз, бирок эң негизги силер уже мындай кызыгып атканыңар бизге мындай плюс. Мындай мен оюмча, эгерде Кыргызстанда мына азыр канча расмий 6 миллион кой бар, бейрасмий где-то 8 миллион бар. Бейрасмий, анткени баары каттабайт туурабы? Мындай кээбилерин каттайт, кээбилерин каттабагандар бар. Ошол мен билгенче жайыт комитеттерден, анткени Минсельхоздун маалыматы боюнча где-то 6 миллион, жайыт комитеттерден эме жайытка чыгарып акчасын алгандардыкы 8 миллиондон ашып кеткен да. Демек, ошонуку кичине тагыраак. Анткени аякка чыгарганда баарыныкынан акчаны алат. Ошол азыр мен ошону идеяны айтып берейин. 8 миллион кой, ар биринен канча 3 килограмм чыгабы? 2 деп коелу, макул. 2 ошондо 8 миллион тоннаны, 8 миллион килограммды, 8 миллион кой, 2 килограммы көбөйтөбүз, 16 миллион килограмм органикалык жер семизгичтин сырьёсу бар бизде. Бирок ушуну биз даже 3 евродан саталы, 300 сомдон. Ошондо 16 миллионду 3 еврога көбөйткөндө 48 миллион евро биз өртөп атабыз жылда. Бул 48 миллион евро деген бул 4,5 миллиард сом. Кандай акча? Ушуну өртөп атабыз. Менин сунушум ошол үчүн биз эгерде европейцтер ушул биздин жүндү 1 килограмм жүн үчүн 1000 сом төлөп дыйкандар өздөрүнө алып аткан себеби бар да. Демек мунун баалуулугу бар. Иштебесе мындай эч кандай мындай баалуулугу жок болсо 1000 сомго ким алмак эле туурабы? Баалуулугу бар. Биз биринчи кыргыздар өзүбүз ушу баалуулукту мындай сезишибиз керек. Анан өзгө пайдаланып көрүшүбүз керек. Ошол үчүн сураныч меники, силер өндүрө бергиле аймактарда. Ана азыр клубничниктер көбөйүп баштады, бүт жерде туурабы? Ким каяктан келди? Азыр ким каяктан келди? Кочкордон. Жалал Абад, Кочкор. Жалал Абад. Мына бүт жерде эле ягодниктер азыр көбөйдү. Силер сунуштагыла, биз дагы ассоциациянын атынан силерге колдоп айтабыз. Биздин мүчөлөрүбүзгө дагы айтабыз. Колдонгула депчи.